Улуттук телерадио компаниясынын Баластан телеканалы уюштурган «Сен мыктысың» теледолбоорунун 2-сезонуна тандоо туру Каракол шаарында өткөрүлдү. Облустун аймактарынан келген 3 жаштан 12 жашка чейинки 500гө жакын таланттуу балдар катышышты. Сынактын шарты боюнча көркөм окуу, бий, ырдоо, сүрөт тартуу, кол өнөрчүлүк жана башка өнөрлөрүн тартуулашты. Саламатсыздарбы? Айымдын атаң Өстөн туулуп өскөн, менен да азыр окуп жатамын. Мектебим Ыбырай Сооронбаев атында. Мен азыр ушул «Сен мыктысың» долбооруна катышкым абдан ушу үмүт этип жүрөм. Абдан катышкым келет. Ушу маданият борбору толкун эмесине келдик. Мен чоң энем менен келдим. Жашым 9да. Ушул «Сен мыктысыңдан» өтүп кетсем, мен деген монолог айтам, көптөгөн ролдорду жаратам. Андай бийиктирип коебуз. Айгерим Асылбекова бул сынакка өзүнүн кол өнөрчүлүгүн көргөзүү үчүн келген. Ал аркыл кооздуктарды жаратууга кызыгып, бош убактысында гүлдөрдү жасайт. Мен бош убактымда аябай гүлдөр жасаган, аябай жакшы көрөм. Мен бирөөгө берек бергенди жакшы көрөм. Мен гүлдөрдү жасайм, открыткаларды, шакектерди, анан оюнчуктар жасайм. Аларды бирөөгө берген аябай жакшы көрөм. Долбоор президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен ишке ашырылууда. Ал эми мындай тандоо туру өлкөнүн бардык аймактарында өтүп жатат. Ар бир аймактан 13кө жакын гана өнөрлүү жеткинчектер тандалат. Долбоор эл арасынан чыккан мыкты өнөрлүү балдардын талантын ачып, аларды элге тааныштыруу менен талантына шык кошуп, ал аркылуу миңдеген бөбөктөрдүн изденип, мыкты өнөр үйрөнүүсүнө түрткү болот. Балдардын өнөрү тууралуу айта кетсең, арасында бар экен, жок эмес бар. Анан биздин балдарыбыз деген мисалы өнөр деселе, көпчүлүгү деген мындай ырдап бийлегенди негизги өнөр катары кабыл алып алышат экен да. Анан айрымдары болсо мисалы кээ бирлери унутта калып кетет экен. Эң негизги башкы өнөр дегенде эле биздин жалпы журттунбу же калың элдин катмарына ушул ыр менен бий негизги өнөр же комуз чертүү деген нерсе гана сиңип кеткен окшойт деп ойлонуп калдык да. Бирок биз балдарга дагы келгендерге түшүндүрүп айтып, бул биринчи айлампада болгон нерсе экинчиде кайталанбайт деп түшүндүрүү менен биринчи айлампада болбогон, биринчи сезондо болбогон нерсени тандап кетүүгө аракет кылып жатабыз. 2022 жылдын сентябрь айынан тартып эфирге чыга баштаган долбоордун биринчи сезонунда 100гө жакын жаш таланттардын өнөрү теле берүү аркылуу чагылдырылган. Долбоордун алкагында өзгөчө өнөрдүн ээси болгон балдарга президенттин атынан планшет, долбоордун аты түшүрүлгөн атайын статуэтка жана ар кандай кызыктыруучу белектер берилген. Ал эми экинчи сезонго тандоо туру аяктаган соң август айында тартуу иштери башталмакчы. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары.